аркалуу аксакалдарыбыз, апапакай болгон селде менен, сакал менен болуп отурган аксакалдарыбыз жамаат менен болтабы? Алардан узак болбо дейт. Себеп сен эгерде жамааттан узак болсоң, жамааттан олак болсоң, жамаатка каршы болсоң, анда сен диниңден узак болуп каласың, бирок өзүң сезбей каласың дейт. Өзүң аны билбей каласың дейт. Чындыгында бизге ушундай бир психологияны киргизип коет дагы, кээде өзүбүз сезбей калабыз да. Биз инсанбыз. Биз ката кетиребиз. Биз акылыбызга таяна турган болсок, биз жөн эле ката кылып коебуз. Ошон үчүн бизге иншалла кийинки жумалардагы темабыз дагы ушул экен, мазхаб кармануунун, акыйда кармануунун зарылчылыгы. Азыр биздин заманда акыйда кармануу ушунчалык, мазхаб кармануу ушунчалык зарыл болуп калды. Эгер мазхаб карманбасаңыз, өзүңүзчө олтурасыз, сакалды сылап, булар бардык адаштап, мен таквадамын деп, экита сүннөттү, экита хадисти кармап алып туруп, анан өзүңүз билбей каласыз кантип адашып калганыңызды. Ошондой бир таквалуу аалымдардын жолун жолдосок, иншалла ошол жол пайгамбар алейхисаламдын жолу болот. Ошол жол Кур'ан сүннөттүн жолу болот. Биз мазхаб кармансак, мазхабка бекем болсок, ошол мазхаб карманганыбыз бул пайгамбар алейхисалам сүннөтүнө бекем болгонубуз. Себеп кээде азыр чыгып атпайбы? Биздин мазхаб боюнча эмне? Селде менен намаз окуу сүннөт, мисвак колдонуу сүннөт, жамаат менен намаз окуу сүннөт. А бирок азыр ушуларды четке каккандар чыгып атпайбы? Биздин намаздарда, 5 вакыт намаздарда бар. Пешимден мурда багымдаттан алдын, пешимден кийинки 4 рекеттүү, 2 рекеттүү сүннөттөрүбүз бар. Пайгамбар алейхисалам ким ушул 5 вакыт намаздын айланасындагы сүннөттөргө бекем болсо, анда ал намаздын акысын бериптир дейт. Ага көптөгөн хадистер бар. Азыр чыгып атпай ушул сыяктуу адамдар эмне дейт? Сапарда сүннөтү таштап коюу сүннөт, сапарда сүннөтү окубаш керек, сапарда сүннөтү ташташ керек деген сыяктуу жамааттар чыгып атпайбы? Ушундай болбоштук үчүн, ушундай жамааттарга алданып калбаштык үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Мазхаб карманышыбыз керек болот да. Мисалы, пайгамбар алейхисаламдын ушул мисвак, ушул селде боюнча айтылган хадистерди айтып өтөлү. Салатун бис-сивак хойрун мин 70 салатан ми гайри сивак. Пайгамбар алейхисалам айтат, мисвак колдонуп окулунган 2 рекеттүү намаз мисваксыз окулунган 70 рекет намаздан караганда жакшыраак деди. Мына пайгамбар алейхисаламдын сүннөтүнүн маанисин караңыз. Сиз жөн эле келдиңиз, ар бирибиз келдик ушул жерге намазга жамаат менен окуп атабыз. Бирок бир адам бар, мисвак колдонуп келди, бир адам бар, мисвак колдонбой келди. Бирок мисвак колдонуп келген адамдын намазы мисвак колдонбой окуган намаздан караганда 70 эсе сообу күчтүүрөөк деди. Кийинки хадисти карайлы. Ракаатани бил имама хойрун мин 70 ракаатан бил гайри имама. Селде менен окулунган намаз 2 рекеттүү селде менен окулунган намаз. Селдесиз окулунган 70 рекет намаздан жакшыраак деди. Кийинки хадисти карайлы. Салатур раджул фи жамаа тад'уфу ala salati fi bayti wa fi suqihi 25 ضعفan. Kişinin үйдө окуган намаздан караганда жамаатта окуган намазы 25 эсе сообу күчтүүрөөк деди. Башка риваяттарда 27 эсе сообу күчтүүрөөк дейт. Эмне үчүн булардын бардыгы? Караңыз, экөө тең ошол мисалы асырда окуп атсаңыз, ошол экөө тең ошол асырда окуп атат. Бирок бирөөсү үйдө окуп атат, бирөөсү жамаатта окуп атат. Бирок үйдө окуган менен жамаатта окуганын айырмасы ушунчалык экен, жамаатта окуган адам үйдө окугандан караганда 27 эсе сообуну көбүрөөк алат экен. Эмне үчүн булар? Булар сүннөттүн мааниси. Бул пайгамбар алейхисаламдын жолу, ааламга рахмат болуп келген заттын карманган жолу. Ушул заттын жолуну бекем кармасак, ушул ааламга рахмат болгон, сиз менен бизди хидаятыбызга себепчи болгон, сиз менен бизге ислам динини алып келген пайгамбар алейхисаламдын сүннөттөрүнө бекем болсок, ошол сүннөттөрдү калтырбасак, окуп аткан намазыбыздагы жөнөкөй эле намаз эмес, эселеп соопторго жетебиз. Эселеп көптөгөн соопторго жетебиз. Ошон үчүн сүннөттөргө эч качан кайдыгер болбойлу. Сүннөттөргө дайым бекем болойлу. Намаздан алдыңкы, багымдаттан алдыңкы, багымдаттан пешимден алдын кийинки, куфтандан кийинки, ошондой эле шамдан кийинки сүннөттөрдү бекем кылайлы. Бекем окуйлу. Ошол эле селде, ошол эле мисвак, ошол эле жамаат. Мисалы хадистер бар. Пайгамбар алейхисалам башка бир хадистеринде бар. Кайсы бир инсан багымдат намазыны жамаат менен окуса, ал түндүн жарымыны ибадат менен өткөзгөндүн сообуна жетет дейт. Ким куфтан намазыны жамаат менен окуса, ал түндүн калган жарымыны ибадат менен өткөзгөндүн сообуна жетет дейт. Сиз куфтан менен багымдатка жамаат намазына келген болсоңуз,
Siz tünü menen uktaysiz, bирок уктаганыңыз менен периштелер sizge эмне кылат экен? Бул tünü menen намаз окуп чыкты деп жооп жазат экен. Мунун мааниси эмнеде? Мунун мааниси дагы сүннөттүн фазилети болот. Сүннөттүн артыкчылыгы болот. Сүннөткө бекем болуунун зарылчылыгы болот. Сүннөттүн фазилети болот. Ошон үчүн сүннөткө кайдыгер болбойлу. Сүннөткө бекем болойлу. Сүннөттү бекем кармасак, иншаллах хидаяттын бардыгы ошол. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Мен тамассака суннати инда фасади уммати, фалаху миату ажру шахид" дейт. Кайсы бир инсан bir sünnötümdü bekem karmasa, bir sünnötümdü tirilse, ümmet adaşıp atkан uçurda, ümmet oşo sünnötü kaltırıp atkан mezgilde sünnötkö bekem bolsa, al üçün 100 şahittin soğubu verilet deydi. Bir şahittin soğubu asman menen jerge batpayt deydi alımda. Al endi sünnötü tiriltken, sünnötkö bekem bolgan insanga 100 şahittin soğubu verilet eken. Mına sünnöttün manisi kayakta çatan. Ошон үчүн сүннөттөргө кайдыгер болбойлу. Сүннөттөрдү дайым окуп, дайым бекем болуп жүргөнгө аракет кылайлы.